Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Агыргөө конушунда жайгашкан номер 77 орто билим берүү мектебиндебиз. Мектепте биринчи тамгаларды үйрөнүп, чыныгы кыялдар орундалат. Бул жерде биринчи колдоо, биринчи жеңиш болот. Бул дубалдарда жашырынган чыныгы баатырлар жөнүндө сөз кылабыз. Алар мугалимдер. Ал мугалим сабагында мен өзүмдү абдан эркин сезем. Ар кандай долбоорлор менен иштейбиз. Мен бул мектепте 11 жыл болду. Эмгектенип келе жатканыма буга чейин башка тармактарда ошол мугалимдик кесипти аркалап келгем. Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинде мамлекеттик тил кафедрасында эмгектенгем. Эмгек жолум ошол жактан башталган. Ата-энем экөө тең мугалим болгондуктан мен ошо атамдын кыргыз тили адабияты мугалими болчу, ошо атамдын жолун уласам деп кичинекей кезимден эле кыялданчумун. Бүгүнкү күндө ошол кыялым орундалды деп ойлойм. Мугалим билим гана бербестен тарбияны кошо берүү милдеттүү деп эсептейм. Анткени коомчулукта мугалимдин орду чоң, билим берүү менен эле чектей коюу болбойт. Мугалимдер экинчи эне сыяктуу эле мээримин төгүп, ар дайым баланын көз карашын, кийген кийимин, баскан турганын баары күнгө көз алдынан өтүп турат. Баардык балдарды мугалим бөлбөстөн өзүнүн баласынан дагы артык көрүп, мээримин төгүп, тарбия берип, билимин берет. Ошол себептен балдар экинчи энеси катары көрөт болуш керек. Кээде мугалим анын сырдашы, ишенимдүү адамы, кээде апасына айтпаган сырларын дагы мугалимине айтып берет. Мугалимдин жүрөгү ушунчалык бала үчүн таза, ошол себептен болсо керек деп ойлойм. Балдарга дайыма конкурс уюштурулат, анткени бала деген коом менен аралашып, чыгармачыл болуш керек. Мугалим бул адамдын тагдырын өзгөртө алчу жалгыз кесип. Бир сөзү менен ишеним берет, бир көз карашы менен күч тартуулайт. Бул адамдар мантия кийбейт, бирок жүрөгү алтын. Биз бүгүн жалпы мугалимдик кесиптин баатырларына ыраазычылык билдиребиз.